Окуутуучусу менен теңтайлаша шахмат ойноп жаткан Султай Чыңгыз уулу эс тутумду өстүргөн спорттун бул түрүнө 3 жашынан эле тарта кызыгып баштаган. Жаш таланттын шыгын байкаган атасы аны алгач шахмат ойноого өзү үйрөтүп, кийин атайын курстарга берген. Көп өтпөй ал президенттин кубогуна атсалышып жеңишке жеткен. Анын алгачкы ийгилигине күбө болгон ата-энеси Султайды Азия жана дүйнө чемпиондугуна алып барышкан. Анда да мыкты ийгиликтерди жараткан. Эми муну менен чектелип калбастан жаш талант мыкты спортчу болуп өлкө желегин дүйнө жүзүнө желбиретем деген максаттары бар. Менин эң чоң жетишкендигим бул Румынияда өткөн дүйнө чемпионаты. Мен ал жактан биринчи орунду камсыз кылат элем. Бирок каршылашыма туура эмес жүрүп алып бир оюндан уттуруп ийдим. Бирок кол алганыма дагы сыймыктанам. Алдыда дагы көптөгөн ийгиликтерди багындырып, дүйнө чемпиону болгум келет. Принц черно-белых клеток, повелитель Блица, владыка рокировок, поедатель пешек и ферзей, юный гроссмейстер Султай Чыңгыз. Султайды эми кыргызстандыктар гана эмес, Азиянын элдери да тааныйт. Ал 2019-жылы Орусиянын телеканалдарынын бириндеги «Лучше всех» аттуу программасынын каарманы болгон. Ал алгач кастингден өтүп, андан соң программага катышуу үчүн чакыруу алган. Ал жактан ал Россия Федерациясынын маданиятына эмгек сиңирген кызматкери Юлий Гусман менен биргеликте шахмат ойноп, көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө айланган. Ал эми анын машыктыруучусу Азиз Умайбековдун айтымында, алгач ал курска келгенинде эле өзүнөн 2 жаш улуу каршылаштарын утуп, анын назарына иленген. Ал мага 4 жашында келген. Мен аны өзүнүн улуу балдар менен отургузуп койчумун. Ага карабастан Султай алардын баарын утуп мени таң калтырды. Ошондон кийин мен ага көбүрөөк көңүл буруп калдым. Эсимде калганы ал шахматты тажабастан ойной берет эле. Менин оюмча ал өзүнүн өжөрлүгү менен ийгиликтерди багындырып жатат. Менин ага болгон үмүтүм чоң. Азыркы тапта каарман үй бүлөсү менен биргеликте Америка Кошмо Штатында жашап жатат. Ага карабастан ал ар кандай турнирлерге катышуу үчүн Кыргызстанга келип турат. Каармандын атасынын айтымында, Америкада ага өзүнүн талантын өөрчүтүү үчүн чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Ал жактан Султай өзүнөн күчтүү каршылаштар менен машыгып, алдыдагы турнирлерге даярдык көрө алат. Буюрса эми быйыл 2020-жылы октябрь айында Грузияда болот чемпионат мира. Ошол жака барганга аракет кылабыз, Америкадан учуп барганга. Башка турнирлерге деле катышпайбыз, анткени Американын ичинде өзүнүн аябай көп турнирлер болот, күчтүү турнирлер. Ошол жака катышсак жетиштүү деп ойлойм. Жаш талант келечекте инженер-программист болууну каалайт. Бирок ал шахмат ойноону эч качан токтотпойт. Тескерисинче, Кыргызстандын желегин бүткүл дүйнө жүзүнө тааныткан мыкты шахматчы болууну максат кылат. Алина Бактыбекова, Урмат Замирбек уулу, Пирамида.